Билим берүү кызматкерлеринин эмгек укуктарын сактап, социалдык экономикалык абалын жакшыртууга өбөлгө түзгөн республикалык форум өлкөдө биринчи жолу өткөрүлдү. Форумдун катышуучулары өз ара макулдашуулар жана жамааттык келишимдер аркылуу билим берүү уюмдары менен өз ара кызматташып, педагогдордун кызыкчылыктарын коргонуу талаптагыдай деңгээлде жүргүзүү керек экенин белгилешти. Негизги максат азыркы учурда балдарга билим берүүдөгү мугалимдердин кесипкөйлүгү, билим деңгээлинин, ошо билим сапатын көтөрүүдөгү профсоюздун чоң ролу бар. Көптөгөн проблемаларыбызды биргеликте болгондо чече алабыз да. Ошон үчүн азыр кээ бир маселелерибиз бар эми. Ошол аткара турган иштерибизде көмөк көрсөтүш керек. Булар көмөк көрсөткөндө билим берүү тармагы алга кетет деп эсептейм да. Форумдун максаты билим берүү жана кесиптик бирлик уюмдарынын социалдык өнөктөштүгүнүн абалын талкуулоо, аны жакшыртуунун жолдорун жана багыттарын белгилөө, талаптардын жоопкерчилигин жана милдеттерин жогорулатуу болуп эсептелет. Иш-чара билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети жана тиешелүү министрлик менен биргеликте Кыргызстандагы Фридрих Эберс атындагы фондунун өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен уюштурулду. Билим берүү уюмдары да өзлөрүнө белгилүү бир милдеттерди алышкан, ошолордун аткарылышы кандай, ошол жөнүндө да бүгүн форумда сөз болот. Ал эми кесиптик бирликтин башкы милдети болсо, мына ошол милдеттемелердин аткарылышына, эмгек укуктарынын корголушуна коомдук көзөмөлдү жүзөгө ашыруу болуп саналат. Иш-чарага өлкөдөгү райондук администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын, райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн, жалпы орто билим берүү уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Бүгүнкү күндө ушул мугалимдерибиздин арасында болгон эң негизги социалдык көйгөй бул жаш мугалимдерибизди колдоо багытында азыраак көңүлдөр бурулуп каралып калып атат. Ушул багытта көп маселелер бар. Ошолорду биз мына ушул үч тараптуу келишимдин негизинде ушул маселелерди мүмкүнчүлүккө жараша жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте чечүүнү карап колго алып жатабыз. Соңку жылдары мамлекет бир гана билим берүүнүн сапатын гана жакшыртууга көңүл бөлбөстөн, билим берүү кызматкерлеринин социалдык абалын жана айлык маянасын да көтөрүүдө. Учурда мугалимдердин орточо эмгек акысы 26 000 сомду түзөт. Айжамал Болот кызы, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.